QR код. Биз аны транспортту, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, деги эле бардык жактарда колдонуп келебиз. Бирок ал башында таптакыр башка максатта ойлоп табылганын билет белеңиз. 1994 Япониядагы Denso Web компаниясында иштеген Масахиро Хара инженери автоунаа тетиктерин оңой көзөмөлдөө үчүн QR кодду ойлоп тапкан. Анын башкы максаты автоунаа тетиктерин оңой көзөмөлдөө болчу. Болбогон нерсе үчүн ойлоп табылган бул QR код азыр дүйнөнүн жүздөгөн тармактарында колдонулуп жатат. Медицинадан тартып WhatsApp вебке чейин. QR код башкача айтканда ыкчам жооп аркылуу көз ирмемде маалымат окуп, төлөм жүргүзүү, сайт, маалымат бекитүү сыяктуу иштер дал ушул кичинекей сүрөттүн ичинде жашырылган. QR кодду жасоочу атайын сайттар бар. QR код генераторлор деп коебуз. Же болбосо мобилдик тиркемелер бар. Ошондой эле атайын кошумча программалар дагы иштейт. Ошолорду плагин деп коебуз. Ошолорду орнотуп алып, анан биз QR кодду жасай алабыз да. Бирок бул технологиянын мүмкүнчүлүктөрү муну менен эле чектелбейт. Көптөр биле бербеген колдонуу жолдору да бар экендигин адистер айтып беришти. Биздин Кыргызстанда уже кеңири колдонулуп баштады. Бирок чет өлкөлөрдө бул технология бир тойлы алдыга кеткен да. Мисалга алсак, Кытайда мисал үчүн QR код көтөргөн кайырчыларды жолуктурууга болот да. Алар өздөрүнүн QR коддорун көтөрүп турушат экен. Анан элдер смартфону менен сканировать этип, анан ошо акча которуп коюшат да. Экинчи колдонулушу бул мисалы Японияда тарыхый эстеликтерде QR коддор коюлган. Ошол QR коддорду сканерлеген учурда ошол эстеликтер жөнүндө маалыматтар чыгат экен. QR коддордун колдонулушу күндөн күнгө кеңейип, биздин жашообузду жеңилдетип келет. Бирок колдонуучулар да сак болушу керек. Фейк QR коддор аркылуу алдамчылык учурлары да жок эмес. Терс жактары бул баягы хакердик атакалар болушу мүмкүн. Же болбосо мошенниктер деп атпайбызбы? Интернеттен чыккан ошолор туура эмес сайттарга же болбосо вирустарга ошо QR коддорду байлап коюшу мүмкүн да. Себеби QR кодду билесиңер, ал сүрөт эле. Ал жерде ссылкалар көрүнбөйт. Анан коомдук жайларга жайгаштырып койгон болсо, адамдар ошону сканерлеген учурда туура эмес сайттарга кирип кетиши мүмкүн. Же алданып калышы мүмкүн. Ушундай жактары бар да. Маалымат дагы уурдалышы мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө баягы жеке маалыматтарды коргоо деген нерсе бар да. Маалыматтар QR кодго байлангандыктан жеке маалыматтар дагы QR код аркылуу чыгып кетиши мүмкүн да. QR код заманбап жана ыңгайлуу технология. Ал убакытты, чыгымдарды үнөмдөп, маалымат алмашууну оңойлотот. Заманбап жашоонун ажырагыс бөлүгүнө айланган бул технология алдыда дагы көп тармактарды өзгөртүп, жеңилдетери чексиз.